мен Мадымаровты саяси аянтқа пайда болгондон баштап тааныйм. Бүгүнкү күнгө чейин. Жакшы билем деп айтсам жаңылышпайм. Бирок мен мунун үй бүлөсүн, аялын, бала чакасын тааныбайм. Ибрагим Жуносов, Керим Турапов экөө тең эл артисттер. Адахан Мадымаров үчөө студент кезинен, бала кезинен дос экендерин билем. Булар ушул Кызыл Аскердин айланасында илгери окуп жүрүп, Керим менен Адахан. Кызыл Аскердин айланасында квартирада туруп, bir kvartiradan ikinci kvartiraga göçüp konup жүргөндө жүктөрү bir Москвичке толбогонун айтып жүрүшкөндөрүн билем. Мен айтайын дегеним кечеүнкү Ибрагим Жунусовдун берип аткан интервьюсунан карап отуруп бир чети капа болдум, ачык айтканда. Да, ошол парламентте каралып атканда Ибрагимдин күйүп бышып ошол каркыранын берилип кетишине же башкасына ачыктан ачык каршы чыккандарын соцсеттерден көргөнбүз, билебиз. Сөзүңүзгө аралжа. Биз ушул темага келгенде эле каркыра берилип кеткен деп айтабыз да. Чынында каркыра бул 60 000 гектар аянтты түзгөн кенен бир жайлоо. Ошонун четинде 1700 гектардын тегерегинде жери талаш жараткан. 60 000 гектардын 1700 гектар жери талаш жаратканда казактар биздики деген, биз аны биздики дегенбиз. Кыскасы ошондой да муну чечүү керек болгондо 600 ошол 1700 талаштуу каркыранын бир бурчунан талаштуу дейилген 625 гектарын гана берип туруп 1136 гектар жерди биз өзүбүзгө алганбыз да. Анан каркыра берилип кетти. Ушул сөз мындай элдин башын айландырганга аябай чоң неме жаратат да? Мындай да. Бул бүгүнкү эле шайлоодо айтылып аткан сөз эмес. Бул качан шайлоо болсо ушул каркыра айтылып келет. Мен Ибрагимдин сөзүнө мындай бир нерсени айтайын деп атканым да. Аны биз билгенден 3-4 жыл мурда эле Аскар Акаев менен Нурсултан Назарбаевдин ортосунда кол коюлуп кеткен участок деп айтылып жүрөт. Аны Казакстандын мажлиси ратификациядан өткөрүп коет. 2 жыл 3 жыл мурда эле. Туурабы? 2001-жылы ошондой президенттер кол коюп, ошондон баштап алар неме кылган. Анан бизге келгенде Мадымаров төрага эле. Аны каалайбы? Мен түшүнүм да. Каалайбы, каалабайбы ратификация кылыш үчүн Жогорку Кеңештин астына алып чыгыш керек. Бул милдет эле. Мен депутат эмесмин, бирок ушуну жакшы түшүнөм. Милдети. Ал эми аны ратификациядан макулдоп өткөрөбү, өткөрбөбү бул парламенттин укугу эле. Туурабы? А жерде төрага бир депутатты иштен алып, же бир депутатты ишке кое турган рычагы жок. Бул шайлайт да депутатты. Бул жөн гана алып баруучу. Төраганын ошол депутаттар сыяктуу эле бир добушка гана ээ экени билебиз. Туура. Канчасы макул болду, кимдер макул болду, кимдер каршы болду, бул таптакыр башка кеп. Мен Ибрагим досума мындай ичимден мындай капа болуп турганым ошону элге түшүнүктүү кылып айтып койсо жарашмак. Айтып койсо төрага тиги баягындай зордуктап макулдеттирип же зордуктап каршы добуш бердире албайт да. Эгерде антип төраганы күнөөлөй турган болсок, анда ошол кезде канча депутат макул болгон болсо, анда бардыгы күнөө тартыш керек. Ушуну айтпай, арамзалык кылып
митамдык кылып элдин карапайым элге туура эмес түшүнүк берген үчүн мен найразы болуп отурам да. Эми бул адамдын баягы жеке абийиринде да сиз Ибрагим. айтып атпайсызбы? Ибрагим Керим Турапов. Ибрагимди Ошто университетке проректор кылган дагы Адахан Мадымаров. Муну оштуктар анын ичинде ошол университеттегилер жакшы билет. Мен Алмаз Шаршенович менен Сооронбай Шариповичтин достугу 10 жылдан бери деп жүрүшөбү, канча жылдан бери деп жүрүшөт. Булар качан адам болуп, качан мындай баягы саясий чоң ареналарга туш келгенде гана башталган достук деп түшүнөм да. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдики дагы качан чоңоюшуп акыл эске киргенден кийинки достук деп түшүнөм да. Ал эми Мадымаров, теге Ибрагим Жунусов, Керим Турапов булар тырмактайынан дос болуп, тырмактайынан жеткен жетпеген оокатты бирге татып, жокчулукту бирге көрүп, жүрүп анан чоңойгон достор. Мен азыр ошондон кийин жанымдагы досторго деле ишенбей калдым азыр. Эми 2008 жылдан кийин Мадымаров мандатын тапшырып чыгып кеткенден кийин Ибрагим Жунусовдун саясаттагы жортулугун көрдүк да. Кайсы бийлик келсе, ошого баягы жагалданып, жасакерленип, ошого баягы пактадан калың коюп, жакшы сөздөрүн айтып, эч бир мындай кур калбай келип атат да. Элчи болуп атат, башка болуп атат. Бул эми эл деле аны көрүп тургандыр. Мен айтканым, мен айтайын дегеним Асанбек. Мен айтайын дегеним Ибрагим дагы, Керим дагы, мен аларчалык деңгээлде болбосом дагы, мен өзүм деңгээлде биз элдин алаканында жүргөн адамдарбыз деп ойлойм. Элдин алдында. Биз жок дегенде кимдир бирөө ушундай иштин алдында турганда ошого көө жаппай, башка кылбай калыстык сөзүбүздү гана айтсак деп атам. Ушул операнын, филармониянын директорлуги жок эле, министрлик, элчилиги жок деле оокатыбыз өтөт. Биз өлгөндөн кийин дагы жашайлы деп жүргөн адамдарбыз. Ошон үчүн кандай шарт, кандай мезгил болгондо дагы үнүңдү чыгарып, калыс сөздү айтып коюш бул адамдык парсыбыз деп